Бүгүндөн баштап Бордо калада Казакстандын маданият күндөрү өтөдү. Бордош элдин талантын даңазалаган жумалыкты отурлай маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев, Казакстандын маданият, спорт министри Актоту Райымкулова баштаган казак делегациясы менен жолукту. Анда тараптар эки элдин достугун, чыгармачылыгын жана үрп-адат, каада салтын бириктирген түптөш тарыхы, түбөлүктүү эри шаркак карым-катышы тууралуу сүйлөшүп, мындан ары кызматташтыктарды дагы да болсо бекемдөө тууралуу пикир алышты. Казакстандын маданият жумалыгында бир жума бою Бишкектеги кинотеатрларда казактын фильмдери бекер көрсөтүлөт. Мындан сырткары Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт музейинде казактын мыкты таланттарын биргелешкен көргөзмөсү өтөт. Аны менен катар кечинде Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Боордош элден келген 400гө жакын өнөр адамдарынын гала концерти болот. Иш-чарада Роза Рымбаева, Алипбек Динишев, Макпал Жунусова, Майрам Мухаммед кызы, Музарт тобу жана башка белгилүү өнөр адамдары кыргызстандыктарга руханий азык тартуулашат. Биз өтө кубанычтабыз бүгүнкү күндө Астана опера менен Астана балеттен өтө мындай жогорку деңгээлде көтөрүлүп атканына Астана балет театрдагы келсин репертуары менен өздөрүнүн жакшынакай спектакльдери менен биздин опера балет театрынын балеттик труппабызды спектакльдери жиберели мына биз. Өнер жұлдыздар менен бирге жаштар да келип жатыр. Биздин белди коллективтерибиз келип жатыр. Эки бирдей еңбек ери келди. Биздин элибиздеги эң үлкөн атактын эгерлери